Зардалыда жаз мезгилинде жашаган жарандар кеч күздө райондун борборуна түшүп кетишет. Кетип жатып турак жайын, мал жандыктарын айылда кыштап калган туугандарына ишенип таштап кетет. Азыр негизи 5 үйдөн малын багам. Азыр бул жерде жакын тагам кой эчкилерге жем берген келесем. Улакка текен тигип өтөбүз. Саздап, Шагылак даярдап атасыңар. шагылакты даярдап өтөбүз. Союп, ичине алып таштап анан тигип өтөбүз да. Ичиге мынанда туз салынат. Эмне үчүн жүгөрү салып атасыздар? Себеп бул текени союп салмагы жеңил болгондуктан уну тез эле аттар менен терисин бат-бат айырып салаттар да. Чыт-пыт кылып. Ошоның үчүн салмак болуш керек. Анан жаштар ham ошого көнүгүшөт. О салмак көтөрүп. Акыркы жылдарда Зардалы айылында жаштар ар жума сайын түрдүү ат оюндарын өткөрүп турушат. Биз барган күнү улак тартыш оюну өткөрүлдү. Биз Зардалы айыл тургундары ар жумасына мантип улак ойноп, бизде телефон тартпайт, свет жок. Ошо байланыштуу жаштар өздөрүн жооротуп, ар ишемби улак чабаттар. Зардалыда түн киргенде айылдагы жаштар бир үйгө чогулуп, бири-бири менен акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп, дастаркон үстүндө таланты барлар ырдап, калганы аны угуп көңүл ачышат.